Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мынакей өзүңүздөр күбө болгондой дагы бир кишилердин кубанычы койнуна атпай сүйүнүп өздөрү боюнча азыр маалымат алып көрөбүз. Канчалык деңгээлде кубанычы койнуна атпай сүйүнүп турган кез болду экен. Так, айта кетсеңиз, сиз кайсыл жерден келдиңиз, атыңыз ким, ошол боюнча кыска маалымат берсеңиз. Мен Ибраев Өскенбай Капановичмин. Мен Алматыдан келдім. Алматы облысы, Қаскелең облысы, Көксай, поселок Көксайдан келдім. Алматыдан. Сиз буга чейин кандай ооруп жүрчүңүз? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Менин ауырган себебим мынау bir колум көтөртпөйдү, каксайды bir колум. Сол үчүн колумду көрсөтөйүн деп келдим. Мойнумда грижаң бар дейт, согон келдим. Азыр кандай колуңузду өзүңүз көтөрүп көрсөтүп берсеңиз? Колум жакшы болуп калды экен. Бетиме жетип, колум нормально каксаганды койду, жакшы болуп. Уже мен 7 күндө ем алдым, колум жакшы болду. Аллага шүгүр, Аллага шүгүр. Мынакей бул аксакал биринчи келгенде мойнунан шейне грыжа деп коет. Грыжа оорусу менен жабыркап, кыйналып келген болчу. Мынакей азыр өзүнүн кубанычын айтып атат. Сизге канча күндүн ичинде ушул результатка жеттиңиз? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Результат осы 7 күн дедиңиз, 7 күндүн ичинде 4-5 күнүн ичинде жакшы болду, колум көтөрүлүп, жакшы результат. Аллага шүгүр, бул бизден эмес, бардыгы Алладан. Ар бир инсан чын ыхласы менен келсе, мен ойлойм, албетте шифаасын табат деген ойдомун. Мынакей дагы бир байкебиз отурат. Байке, өзүңүз боюнча айтып берсеңиз, сиз кандай результаттарга жеттиңиз, ошол боюнча сүйлөп берсеңиз. Кайдан келдиңиз? Биз Токтогул районунун Толук деген айылынан келдик. Биз эми ошол биз дагы жанагындай моюн ооручу да, анан ушу жерге келгенден кийин жакшы болуп калдык да, Кудайга шүгүр бир топ элечи. Азыр Кудайга шүгүр, бүгүн 7-чи күн болуп калды. Аябай жакшы пайдалар болду да. Аллага миң мертебе шүгүр. Ар бир инсан келип, шифасын табып, сүйүнүп кете берсин. Мынакей канча инсан болсо, ошол кишилердин бардыгы келип, ошол жерден шифасын табып, сүйүнүшүп, кубанычы койнуна батпай келип жаткан кези эч бир пенде эч качан оорубасын. Урматтуу жалпы мекендештер, урматтуу жалпы кыргыз эли. Мынакей баарыңыздар көрүп болгондой эле жыл сайын грыжа менен ооруган кишилердин саны күндөн күнгө көбөйүп, саны арбып баратат. Буга көпчүлүк киши келип менден сурап калат. Грыжа деген эмнеден пайда болот? Грыжа деген эмне? Мурун мындай оору болчу эмес эле деп көпчүлүк киши көптөн бери сурап жүрөт. Мен айта кетем, грыжа деген мурун деле болгон. Бул грыжаны мурун биздин эл арасында буну куяң деп атап жүрүшкөн. Грыжа деген негизи бул омуртканын кемирчектин ортосундагы ядросу жарылып, баягы жүрүндө кысып баштаган нерсени буну грыжа деп коет. Бунун причиналары эмнеден келет? Адамдарда жыл өткөн сары кыймыл аракеттин азайып баратканы, биздин экологиянын бузулганы, тамак аштын бузулганы, бул түздөн түз өзүнүн зыянын келтирип жатат деп ойлойм. Андан тышкары, мурун үйлөргө барсаң, дасторкондун бетине биринчи айран сүтүн, каймагын, сүт азыгынан жасалган азыктарды койчу. Азыр болсо ошол сүт азыктарды дасторкондон издеп таппай калдык. Көпчүлүк организмдерге кальцийлер жетпей жатат. Мынакей азыр Coca-Cola, Pepsi, Sprite деги эле газдалган суулардын көпчүлүгүн ичип, биз өзүбүздүн организмибиздеги бүтүндөй көптөгөн витаминдерди жууп жатабыз. Анын натыйжасында биз ушул деңгээлге келип жатабыз.
Колуңуздардан келсе ушундай газдалган сууларды ичпеңиздер. Камыр жасасаңыздар деле соданы дрожду кошпостон колуңуздардан келсе камыр турушка өтүңүздөр. Ошондой камыр туруштарды колдонуп грыжаны биз өзүбүз алдын алсак болот. Витаминдерди учурунда жейишибиз керек. Кыймыл аракетибизди жакшыртышыбыз керек. Канчалык адам өзүнө өзү ухот берип, көнүгүүлөрүн күнүнө жасап, витаминдерин жеп, өзүн жакшы сүйсө, мен ойлойм, ал киши оорубайт. Ал киши Алла Таалам насип кылса, ал киши аябай жакшы. Мынакей скелетти көрүп турасыңар. Бул бүтүндөй эле биздин бардык дене мүчөнү кармап турган бул бел. Көрдүңүздөрбү? Буну белди бакан деп коет. Бул кичинекей эле болгон сөөк канчалаган биздин салмагыбызды жерден көтөрүп үзүп турат. Ошон үчүн буну аябай кылдаттык менен белибизди карабасак, бул натыйжасында көптөгөн кишилер жабыркайт да. Андан тышкары бул омуртканы эмне кармайт? Бул омурткаларды буну кармап турган булчуң эттер, мышцалар. Канчалык киши ошол булчуң эттерди жакшылап бул жерлерди чыңай турган болсо, бул сөөктөр өзүнүн формасын кармап туруп, деги эле киши көп мындай азапты чекпейт. Эгерде кимдин бели кете турган болсо, белинен смещение же болбосо грыжа чыга турган болсо, учурунда алдагыны эртерээк дарылабай турган болсо, бул дал омурткасына кетет. Дал омурткасына кеткенден кийин, далга жеткенден кийин, албетте бунун шеясы кетип баштайт, моюн омурткасы. Бул омуртка болсо, моюн омурткасы, дал омурткасы, бел омурткасы болуп өзүнчө 3 бөлүккө бөлүнүп турат. Моюн омурткасы аркылуу биздин көптөгөн кишилердин башынын ооруганы, колдорунун ойганы, аябай нерв иштеткендери бул түздөн түз бул моюн омурткасына байланыштуу болот. Андан тышкары азыркы учурда көптөгөн кишилердин жүрөгүм кысылып атат, жүрөгүм сайып атат дейт. Кардиологияга барышат. Канааттандырарлуу деңгээлде алар өздөрүнүн жыйынтыгын ала албайт. Барып текшерилсе таза деп чыгарат. Бирок чын-чынына келгенде көпчүлүк кишилердики эгерде далы омурткасында бир смещение болуп, же болбосо нервти кысып кала турган болсо, ал киши албетте жабыркап баштайт. Мынакей өзүңүздөр сүрөттөн көрүп атасыздар. Моюн омурткасынан, далы омурткасынан, бел омурткасынан кайсы ички органдар байланышта болуп атат. Баардыгы бул жерде түздөн түз жазылып турат. Андан тышкары буттардын ооруганы, мынакей мурунку кишилерди карасаңар, грыжа мурун жок деп айтылат, грыжа мурунда болгон. Аны башта айтып кеткендей, куяң деп айткан. Куяңды орусча которулганда бул грыжа деп которулат. Мурунда болгон. Ишенбесеңиздер, мурун бүкчүйгөн ондай кемпир чалдар аябай көп болгон. Ошол кемпир чалдар ошол грыжа оорусу менен ооруган. Медицинанын азыркындай деңгээлде жетишпегендигинин натыйжасында көптөгөн кишилер кыйналып, азап менен эле күнүн өткөрүшкөн. Азыр Аллага миң мертебе шүгүр, медицина бир топ алдыга өсүп, өнүгүп, көптөгөн кишилердин өзүнүн ден соолугуна болгон көз карашы күчөп баратат күндөн күнгө. Тизесинин ооруганы, мисалы үчүн кээ бир кишилер айтат, тизелеринде суусу жыткысы калбай калды, андай болуп атат, мындай болуп атат деп. Артроз болду, артрит болду деп. Артроз, артрит просто так болбойт, ал бирден эле болбойт. Эгерде ошол жерде кан айлануу процесси начар боло турган болсо, ал жерде кыймыл аракет начарлайт. Анын натыйжасында бул жерлерден артроз, артрит дегендей оорулар бардыгына себеп болуп келатат да. Бул чын-чынына келгенде бул белден көпчүлүгү белден берет. Анын натыйжасында бул жерде артроз, артрит болот, кан айлануу начар болуп, буттар балким атрофия деп коет. Кан айлануунун жакшы жүрбөгөндүгүнүн натыйжасында ал жердеги сосуддар ичкерип, ал жерге белгилүү өлчөмдө кан айланып жакшы бербегендигинин натыйжасында ал жерлердин процесстери бузулат. Мынакей дагы бир мындан бир нече ай мурун дагы бир байкебиз келип, өзүнүн жетишкендиктерин көрдүңүздөр эле.
азыр ошол байкебиздин канчалык деңгээлде басып жүргөндүгүн, өзүнүн канчалык деңгээлде жетишкендигин баарыбыз азыр күбө болобуз. Өзү мен ойлойм кубанычы койнуна атпай сүйүнүп жүрөт. Жараткан Алла Таалама миң мертебе шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун. Кимден ким кандай результатка жеткен болсо, мунун баардыгы Алладан. Макей Макамбай байкебиз өзү айтып күбө болуп берсин. Саламатсыздарбы? Мен ошол Алтынбек Кудайбердиевичке келгенге чейин өтө оор акыбалда болчумун. Мен бул жерге баспай келгем. Азыр деген ал биринчи курс лечениямдан кийин, экинчи курс лечениям аралыгы 3 айдан кийин азыр деген результат өтө жакшы. Шүгүр, Аллага шүгүр. Ушундай азыр өзүм анча жакшы сезип калдым. Кудай буйрса мындан кийин дагы 3-чү курс лечениям бар. Аны өткөрүп алсам, Аллага шүгүр, жакшы болот. Ушул жакшы. Азыр өзүм жакшы сезип жатам. Баштага караганда почти 80-90% өтө жакшы акыбалда. Мен бул жерге почти 10%, даже 7% деген акыбалда келгем. Азыр жакшы. Өзүм жакшы сезип жатам. Макам байке, сиз өзүңүз туруп кандай бийлеп калгандарыңыз боюнча, Мен мурда деген баша албай келген болсом, азыр деген басууларым жакшы. Мына результатын көрүп турасыздар. Себеби деген мурда деген менин реакциям өтө бат болчу. Азыр жай-жайдан восстановление болуп жатат. Аллага шүгүр келтирем. Өзүм жакшы сезип жатам. Мындай көтөрүлчү эмес. Өзүңүздөр да жакшы билесиздер, жакшы көргөзсүздөр. Мына азыр эми жакшы. Жай-жайдан Кудай буйрса дагы калат. Акырындан кылат экен бул. Бат эле бул. Мен өзүм стодо иштегенде себебин түшүндүргөн. 10 гайканы алмаштырып койсоң эле эртеңден жакшы болуп каласың деген эмес экен да бул. Бул деген жай-жайдан восстановление болот экен. Адам өзүн өзү ухаживать этиш керек экен, өзүн өзү караш керек экен. Айтылган көнүгүүлөрдү, айтылган нерселерди жасаш керек экен. Адам аракет кылыш керек экен. Только аракет, анан токтоп калбаш керек. Мондай болуп атканда болбой калды деген болбойт. Только алдыга карап бир кадам жылыш керек экен. Рахмат. Барыңыздарга жараткан Алла Таалам разы болсун. Кимден ким эмне максат менен келсе, баарына жараткан Алла Таалам өзү шифасын бере берсин, насип кыла берсин. Эч бир пенде эч качан оорубасын. Жараткан Алла Таалам ким эмнени ниет кылса, тилегин, ниетин амин, амин, амин деп туруп жараткан Алла Таалам кабыл кыла берсин. Сак саламатта болуңуздар. Кудай буйрса дагы көптөгөн кишилердин кубанычтарына күбө болорсуздар деген ойдобуз. Саламат болуңуздар. Назарыңыздарда Алтынбек Кудайбердиевич Растамбрам болду. Саламат болуңуздар.